Баарыңарды куттуктайм ушул күндөр менен. Ушул баарыңарда үйдүңөргө ден соолук, ушул баарыңар көп жашаңыз, ушул Кыргызстанда тынччылык болсун. Ушундай баары бир комушка газ кирип, ошо жолдор жазалып, ушул мамлекетибиз өнүгүп, баары аман эсен бололу. Служба СГС, пустить газ. Жилмаси Балбан Таймас. Экология жагынан бул албетте аябай таза да. Мурда гүл чыгарчыбыз, от жакчыбыз. Газды болсо баягы газ баллондорду, 20 литрлик газ баллондорду сатып келчүбүз. Азыр мына эчтеке проблема жок. Без проблем. Чайыбыз да кайнап, тамагыбыз да бышып, үйүбүз да жылып, сонун болуп калды. Жылуулук системасындагы ушу газга кошулду. Бул деген келечекте экология. Бул деген келечекте ар бир тургундардын, айрыкча энелердин, апалардын жашоо турмушун жеңилдетүү максатында абдан чоң иш болду да. Эми билебизде түйшүктү аны өмүр жаккан канча азап. Ошон үчүн бул эки мамлекеттин ортосундагы, Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы эң бир социалдык долбоорго кирет десем мен жаңылышпайм. Бишкек шаарындагы 10 жаңы коңушта 2,5 миңден ашык үйлөргө газ берилип атат. Мындай эсептеп көрсөк 10-15 миң тургундар, Бишкек тургундары ошо газга кошулуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Эми 2017 жылы биз жаңы куруу боюнча жумуштарды өткөрүлүп баштадык. Азыркы убакытта Бишкек шаарында 12 жыл массив, анан Чүй областында дагы 5 айылдарда газ берилип болот. Газдын дагы бир жакшы жагы үйдү жылуулукка дагы коштурдук газды. Андан пайдалуу мурун көмүр менен жакчык, быйыл буюрса ошо газ киргенден баштап газ менен колдонобуз. Күнү түнү жагылып туруп үйдүн жылуулугу да бир калыпта болот да. Көмүрдөн зыян газдар да чыгат. Анан бир күн кечке көмүр жагышыбыз керек да. Атыйдан күйгүзүп коюп, ал тараптан да жеңилдүүрөөк.